Кыяматтын 13 белгиси — дин илиминин жоголушу жана илимсиздиктин таралышы. Анас ибн Малик, Аллахынан разы болсун, риваятланган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун айткан: Кыямат кайымдын болоорун аз калганда дин илими жоголот, илимсиздик тарайт, зынакоордук көбөйөт, адамды мас кылуучу ичимдиктер жайылып кетет, аял кишилердин саны көбөйүп, эркектердин саны азаят. 50 аял кишиге бир эркек киши туура келип калат. Амр ибн ал-Ас, Аллахынан разы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун айткан: Чындыгында Аллах адамдардан илимди күтүлбөгөн жерден эле алып койбойт, бирок аларды илимдүүлөрүнөн ажыратып коет. Качан илимдүүлөрү калбай калган кезде алар өздөрүнө илимсиздерди жетекчи кылып шайлап алышат. Алар жетекчилеринен сурашкан кезде Куран сүннөткө таянбастан өз алдыларынча чечим чыгарышат, жыйынтыгында өздөрү адашат жана башкаларды да туура жолдон адаштырат. Пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттар болсун жана алымдарыбыздын калган бул хадистердин баарысы диний илим жөнүндө айтылууда. Ал эми дүйнө илими жана андагы окумуштуулар күн өткөн сайын өнүгүү жолунда. Бирок бул илимдер жана окумуштуулар адамдарга туура жолду табууга жардам бере албайт жана аларды адашуудан куткара албайт. Бүгүн пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттар болсун айткан сөздөрүнө көбөө болуп турган чагыбыз. Көпчүлүк мусулмандар ислам негиздерин түшүнбөгөн абалда адашууга жана бузукулукка байланып калышты. Хузайфа, Аллахынан разы болсун, риваятланган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун айткан: Кийим өзүнүн түсүн жоготкон сыяктуу, ислам дини да өзүн жоготуп баштайт. Акыр аягында адамдар намаз, орозо, зекет жана садака эмне экендигин билбей калышат. Бир түндүн ичинде Аллахтын сөзү Куран жоголуп кетет жана жер жүзүндө бир да Куран аяттары калбай калат. Бирок жашы өтүп калган аталар жана энелер биздин аталарыбыздан Аллахтан башка Кудай жок деп айткандарын укканбыз, биз да ошентип айтабыз деп калышат. Сула андан сурайт: эгер алар намаз, орозо, зекет жана садаканы билбесе, анда алардын Аллахтан башка Кудай жок деген сөздөрү аларга эч кандай жардам бербесе керек. Хузайфа Суладын жүзүн башка тарапка бурат. Сула суроосун 3 жолу сурайт. Ар бир жолу сураган сайын Хузайфа андан жүзүн башка тарапка бурат. Бирок ал кайра Сулага бурулуп: "О Сула, ал сөз аларды тозоктон сактайт. Ал сөз аларды тозоктон сактайт. Ал сөз аларды тозоктон сактайт" деп 3 жолу жооп берет. Мына ошентип Кыямат кайымдын болооруна жакын жер жүзүндө бир да Куран аяттары калбай калат. Ал тургай ушундай бир убакыт келет, адамдар Кудайдын ысымын эскербей калышат. Анас, Аллахынан разы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткан: адамдар Аллах, Аллах деп айтпай калмайынча кыямат кайым болбойт. Алымдар эки түрдүү ой айтышкан. Биринчиси, адамдар такыр эле Аллахты эскербей калышат. Экинчиси, адамдар жакшылыкка буйрубай жана жамандыктан кайтарбай калышат. Мына ошондуктан Ибн Масуд риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун айткан: жер бетинде эң жаман адамдар калган кезде кыямат кайым болот.